Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Жалилов Чубагажы Тажибаевич 1975-жылы 21-январда Жалал Абад облусуна караштуу Базар-Коргон районундагы Баймундус айылында билимдүү адамдардын үй-бүлөсүндө туулган. Атасы Жалилов Тажибай математика мугалими, апасы Сакыева Гүлжамал англис тили боюнча мугалим. Үй-бүлөдө 6 туулгандын экинчиси. Ош облусунун Өзгөн районунун күйөө баласы, уруусу Мундус. 1992-1996 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде 2002 жылдары Сауд Аравиядагы Аль-Куро эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда 2002-2006 жылдары аталган университетте фикх боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Бир туугандары да жогорку окуу жайларын кызыл дипломдор менен бүтүрүшкөн. Үй-бүлөлүү 3 уул, 2 кыздын камкор атасы. Эне тилинде жана орус, араб тилдеринде эркин сүйлөйт. Эмгек жолу 1995-1998 жылдары Кыргыз Улуттук университетинин чыгыштануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен башталган. 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти. 2008-2010 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси. Ушул эле жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтии кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турганда коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Мисалы, ажылыкта болуп жаткан коррупцияга каршы 3 бөгөт коюлган эле. Биринчи, бардык ажылар түз авиарейс менен учуп барып келүүсү, бул ажылардын коопсуздугу. Экинчи, акча каражаты банк аркылуу алынып, ар бир тыйын каяка кетери такталды. Ошонун негизинде эле авиакомпаниядан мамлекетке 10 миллион сом киреше кирди. Муфтияттын кассасына 2010 жылы $280 миң, 2011 жылы $460 миң түштү. Муфтий кызматынан өз каалоосу менен кетерде муфтияттын кассасына $290 миң калтырып кетти. Үчүнчү, квоталар областтан районго, райондон ар бир айыл өкмөтүнө калктын санына жараша болуунун муфтияттын ички жана сырткы сайтында тизме түзүлүп, областтарда жыл бою туруктуу иштеген штабтар ачылып, менеджерлер иштей баштаган эле. Тилекке каршы азыр ал система токтоп иштебей калды. Андан сырткары диний билим берүү тармагын жана КМДБнын уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариятка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформалоодо бир топ салым кошту. Фикх, шарият мыйзамдары, укук, араб тилинин грамматикасы, тафсир, Куран аяттарына түшүндүрмө берүү жана комментарийлөө, хадис терминологиясы, хадис таануу илимдери боюнча окутууга, чечим чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси. Чубагажынын өзгөчөлүгү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы бар экендигин айтууга болот. Ислам динине тиешелүү бардык китептер бар. Китеп окуп, маселенин чечимин издегенди, анализдегенди жактырат жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнайт. Учурда негизги вазыйпасы болгон ислам динин жеткирүү иши менен алек. Эркектер жана аялдар жамааттар үчүн окууларды уюштуруп, макалалары, аят, тамчы гезиттерине жарыяланып турат жана үн алгы, сыналгыда атайын берүүлөргө такай катышып келүүдө. Социалдык тармактарда да жигердүү иш алып барат.